Айтматов ТЭС-тен келдик. Айтматов райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. 3 фазалуу электр энергиясын колдонуп, үйлөрүн жылыткан кардарларга чектөөлөр киргизилип, пломба басылган. Баяман Сапарбаев соңку жылдары электр энергиясын үнөмдөө максатында көмүр отунуна өткөн. От менен үйдү жылытуу бир топ эле үнөмдүү болоорун айткан Баяман мырза бир эле учурда үйдү жылытып, тамак ашта жасап алганга ыңгайлуу дейт. Трехпаска электр энергиясы менен жылытылчу үйүбүз. Анан кийин электр энергиясын үнөмдөө максатында 4-5 жылдан бери көмүр жагып, көмүргө атабыз да. Реттин кызматкерлери келип пломба басып кеткен трехпаскага. Трехпаскага пломба баскандан кийин уже көмүргө өттүк. Көмүр менен үйдү бүт көмүр менен жылытабыз. Бул болсо теплый пол, водяной суу менен жылыйт. От жаккандан кийин теплый полду кошуп коебуз. Электр энергиясына караганда көмүрдүн баасы арзаныраак түшөт. Айтматов районунда 13 миңден ашуун кардар бар болсо, алардын 400дөн ашууну ар кандай мекеме ишканалар. Алардын бири ишкер Сурапбек Султанбаев ар дайым көмүр отунун керектейт. Көмүр электр энергияга салыштырмалуу бир топ үнөмдүү болоорун айтат. Электричество бизге актабайт бизди. Ошондон жалаң көмүр жагуу системасындабыз. Свет өчүп кала турган болсо, бизде толук өзүбүздү камсыздап турган 50 киловатттык генераторубуз бар. Райондогу социалдык мекеме ишканалар, билим берүү мекемелери бир кезде электр энергиясы менен жылытууга өткөн. Ушул тапта акырындык менен жылытуунун альтернативалуу булактарына өткөнү менен дээрлик басымдуу бөлүгү электр энергиясы менен жылытылат. Аларга атайын графиктин негизинде гана электр энергиясы берилет. Мектеп садиктер боюнча, соц объектилер боюнча булар именно график менен иштешет. Эртеменки саат 7ден 9га чейин, кечки 6дан 9га чейин ограничение менен иштешет. Рейдтик иш-чаралар эртеменкисин ошо 7ден 9га чейин жүргүзүлөт. Электр котелдору колдонуп атабы, колдонгон жокпу, ошолордун баарын аныктап, бюджеттик организациялар да бар, берде бир эле үйлөр эмес. Ошолорду текшеребиз да. Айтматов райондук электр станциясына караган 1,5 миңге жакын 3 фазалуу электр эсептегичтери бар. Бүгүнкү күндө бул кардарларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көмүр отуна өткөрүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле эртең мененки жана кечки электр энергиясын көп колдонгон чыңалуу учурунда жарандарды электр шаймандарын колдонбоону эскертишүүдө. Час максимум боюнча иш алып баратабыз. Ушу эртең мененки 6дан 9га чейин жана кечки 18:00дон 21:00га чейин колдонуу эрежелерин үнөмдөө болуп. Анан азыр элдерден суранып кетет элек. Кечки разгрузка жана эртең мененки разгрузка убакта альтернативдүү нерселерди колдонуп, газ менен, көмүр менен бир аз бизге көмөк көрсөтүңүздөрдү өтүнөбүз. Айтматов районуна бир ай аралыгында колдонууга 11100 киловатт-саат электр энергиясы берилет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Айтматов району.